бүгін Тамордадан өтіп жатқанда құлдайды көстэй. Бізде ұншыққа өткөрішкен. Қайра қазақтан артқа келе жатқанда өткөрді 3 айға Қазақстанда жашайсыңдар деп. Акыркы күндөрү чек арадан өтө албай артка кайткандардын окуялары коомчулукту дүрбүтүүдө. Маселенин төркүнү Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдө жатат. Эмне өзгөрдү? Буга чейин Казакстандын жарандары үчүн жеңилдиктер каралып, алар чек арадан визаран аркылуу мөөнөтүнөн узартып келишкен. Эми бул эреже жоюлду. Жаңы тартип боюнча казакстандыктар Кыргызстанда 180 күндүн ичинен жалпысынан 90 күн гана боло алышат. 30 күндөн ашык жүрө турган болсо сөзсүз каттоого турушу керек. Эгер 90 күндүк мөөнөт өтүп кетсе, жаранга 3 айга өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Белгилей кетчү нерсе, бул бир тараптуу чечим эмес. Казакстанда 2025 жылдын сентябрь айынан тарта кыргызстандыктар үчүн дагы ушундай 90-180 эрежесин киргизип визаранды жойгон. Ошондуктан биздин жарандар да коңшу өлкөгө барганда өтө кылдат болушу керек. Казакстанга кирген соң 3 жумушчу күндүн ичинде сизди кабыл алган тарап мейманкана же туугандар Иконо.kz же Igov.kz порталы аркылуу билдирүү бериши шарт. Кыргызстандыктар Казакстанда каттоосуз 30 күн жүрө алышат. Андан ашык окууга же жумушка байланыштуу калуу үчүн убактылуу жашап турууга уруксат алуу зарыл. Уруксатты Igov.kz сайтынан, миграциялык тейлөө борборунан же сондон алууга болот. Мындан улам жарандагы аралаш үй-бүлөлөр бул өзгөрүүлөр тууралуу кабардар болбогондуктан көптөгөн кыйынчылыктар жаралды. Мисалы, Кыргызстандын жараны болгон айымды чек арадан өткөрүп, Казакстандын жарандыгына ээ болгон анын 2 жашар баласына киргизүүдөн баш тартышкан. Эмнеге мыйзамды иштеп чыкканда маселе толук кандуу ар тараптуу каралбайт деген нааразычылыгын ал Трецке жазган. Ушундай эле көйгөйлөр чек арада жашаган аркы тарапта туугандары бар болгон адамдарга да, студенттерге жана ишкерлерге жаралган. Анткени чек араны басып өтүү үчүн каттоосу керек. Ал эми каттоону алуу үчүн калкты тейлөө борборуна жеке баруу керек. Депутат Дастан Бекешов бул мыйзамды жакын тууганы Кыргызстандын жараны болгон чет элдиктерге колдонбоону сунуш кылды. Үй-бүлөлөр бузулбай, ашыкча чыр чатактан арылып, мыйзамды адамча кылуу керектигин белгиледи. Бул сунушка пикириңиз кандай? Комментарийге калтыра кетиңиз.